Жалал-Абад шаарында 3 кабаттан турган заманбап инновациялык технологиялар борбору курулуп бүттү. Жер телөөсү менен жалпы 4 кабат болуп саналат. Курулуш Жалал-Абад шаарын өнүктүрүүгө республикалык бюджеттен бөлүнгөн 2 миллиард сомдун эсебинен курулган. Биз IT борборунун курулушун май айында баштаганбыз. Курулушту Иберия жоопкерчилиги чектелген коому жүргүздү. Жалпы суммасы 64 миллион 500 миң сом түзөт. Бүгүнкү күндө курулуш иштери толук 100% аткарылып бүттү. Белгилей кетсек, Жалал-Абад шаарында курулуп жаткан IT борбор Кыргызстандагы алгачкы мамлекеттик инновациялык технологиялар борбору болмокчу. IT Run деген Бишкекте жайгашкан компания келип утуп алды конкурсту. Ал негизгисинен ал жерде баякыл IT тармагына кызыккан балдарды окутат азыркы учурда. Ал компания Бишкек шаарынын абдан мындай жакшы эле атактуу эле компаниялардын арасына, окуу борборлорунун арасына кирет экен. Аны биз баарын изилдеп чыктык. Азыркы учурда ал компания тарабынан бүт баягындай мугалимдерди бүт баары тең Бишкектен алып келе турган болду. Имарат заман талабына жараша болуп салынды. Учурда ички курулуш жабдыктары келип чүрүлүп, борбор ишке берилүүнүн алдында турат. Бул имараттын сырткы дуалдары айнеккен, сыртынан көрүнбөйт, ичинен бардык шаардын ичи көрүнүп турат. Андан сырткары муздаткычтар, кышкы, жайкы, кышында ысытып, жайында муздата турган акыркы үлгүдөгү муздаткычтарды койдук. Бүгүнкү күндө имараттын ичи жылуу, жазында салкын болот. Жыл жыйынтыгын чыгарган өкмөттүк жыйында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров дал ушул борбордун курулушун баса белгиледи. Калган облус башчыларын дагы үлгү алууга үндөдү. Ар кайсы проектлердин баары ишке кирип атпайбы? 1 мегаватт, 2 мегаватт, 6 мегаватт, 9 мегаватт. Ошол проектлердин баарын чогултуп алгыла бири-бириңер. Банкаңыз болуш керек силер. Мына IT центр курулуп атат. Жүрөсүңөр анан мен проектный сметный документацияга акча берген танда. Нурдан Кемелов. Ушунун баарын систематизировать этип, бөлөк шаарда IT курамдап атабы, барып көргүлө жакшыбы? Типовой проектин бекиткиле дагы IT центрдин баары мына кийин ушундай болот деп койпой болот. Анан ар бири бирден архитектор, бирден проектировщик, проектный сметный документация деп 10-15%-ын баарын ошолор жеп алып атышат. Биз баары даяр болуш керек. Өзгөчө мастер план менен бизнес пландардын баары ар бир тармак боюнча кайсыды ийгиликтүү жетиштүү аста жылып баратат, ошонуку даяр болуш керек да, бири-бириңер менен обмен кылып алышыңар керек бул жерде. Азыр ыкчам иштей турган убакыт болуп атат да. Чындыгында соңку кездери Жалал-Абад облусунун аймагында өнүгүүгө карай багыт менен алгылыктуу иштер аткарылып жатат. Муну коомчулуктагы бир ооздон белгилейт. Өнөр жай, социалдык тармактын баарында бирдей ири долбоорлор ишке ашып жатканы жашоочуларды кубандырбай койбойт. Биздин Жалал-Абад областында акыйкаттан мындай бир автобустарды берип атат, роддомдор салынып атат, садиктер салынып атат. Жылыш бар мына 3 жылдан бери. Өтө өзгөрүштөр бар, рахмат. Биздин Жалал-Абад областынын өнүгүүсү жакшы. Азыр бар жоктор жаңыланып атат, жолдорубузду жаңылап атат, садик, мектеп, башка бүт бар жогун эле оңдоп атат. Өнүгүү жакшы. Азыр бардыгыбыз өнүккөнгө ишенип эле калдык. 2023 жылы Жалал-Абад облусунун аймагында 1000ден ашуун ишкана ачылып, анын эсебинен 5000ден ашуун жаран жаңы жумуш менен камсыз болгон. Мындай жетишкендик буйруса ушул жылда дагы улантылып, эл мүдөлөрү ишке ашмакчы. Нара Жапарова, Жанзак Нурдавлет уулу, Жалал-Абад шаары.